Ana maşallah. Assalamu alaikum ardaqlı bizim kanalın görüşçüleri, fermerler. Amansızdarбы, Kutmandı günüңүздөр менен tutkан orozоңуздар kabul bolsun. Buyursa mına bugün 19 Mart, orozonun 19 günü. Ana berekeli oroza ayında buyursa bizge Rusiyadan Bishkek şaharına jakınкы жерге Черная Пестрая породасындагы биринчи туут бооз кунажындар келди. Ким сүт багытына кызыкса, Черная Пестрая издеп аткандар болсо чыгарылышыбызды көрүңүздөр. Жалпы башы 30 баш, ал сырт кайдап чыктык, бираз ары бери чуркап атат. Бираз тыныккандан кийин бул жерге топтолот, сиздерге жакшылап көрсөтүп берүүгө аракет кылам. Сүт багытында мондай кунажындарды алам дегендер болсо көрүңүздөр. Эми бооз, мына туй турган биринчи туут жаш малга кимдер гана кызыкпайт, туурабы? Demek süt alam деген kişilerin izlеген kунажындары geldi. Bular Ленинскийде турат. Bilesizler, Bishkek şaharına jakın жер. Bishkek şaharынан Кордайга кетип аткан жерде Ленинский деген айыл бар. Аябай узун. Ленинский ушу Объезднойдон башталып Кордайга чейин барат да. Ушу Ленинскийдин эң баш жагында, Объезднойго жакын жер. Тагыраак айтканда Алматинка Объезднойго жакын жер. Жалпы баш 30 баш Россиядан келген бооз 5 айдан 8 айга чейинки бооз кунажындар баасын 150 миң сомдон 180 миң сомго чейин койду. Жо мен бирде алам, көрбөй калдым дегендерге мен мына кунажын сунуштайм. Анткени желиндери аябай сонун экен, соскаларычы. Мунун караңыздар, желиндери сонун экен. Бир касын көргөнгө аракет кылайынбы сиздер үчүн? Же болбосо скриншот кылып туруп эсине чалып таштаңыздар. Желиндери мага аябай жакты да. Ого, мына кунажын экен. Сиздер да көрүп атасыздар, желиндери аябай сонун кунажын экен. Негизичи саайым дегендерге менден сиздерге бир жардам. Жоқ, мага жалпы карап алышым керек десеңиздер, муну көрдүңүздөрбү? Ого, мына 22-118 деген табросу менен. Мына эң катуусу экен да ичиндечи. Мына как порода. Жанакы мен айтып аткан муну болбой келер, Аябай желиндери жакты мага. Кана, анда эмесе дагы кошумча маалыматтарды бере берейин. Bir айдайында бир жерге топ туруп анан сиздерге айтайын. Эми караңыздар, сиздерге бир четтен көрсөтүп атат. Ноу туйун деп калыптыр. Неге дегенде чуркабай жатат да. Чуркагандары 5 айлыктар окшойт, могу туруп калгандары 8 айлыктар окшойт. Мына көрүп атасыздарбы? Машалла, бирок мында курсагы чоң болуп, туйун дегендери аябай көп экен. Жана бирде айттым эле, өтө сонун экен деп. Муну дагы өтө сонун экен. Мунусучу караңыздарчы. Туйун деп калыптыр. 22-151 окшойт. Кыскасы көрүп атасыздар, дүң аласыздарбы, чекен аласыздарбы, эң арзаны 150 миң сом, эң кымбаты 180 миң сом. Черная Пестралар келип көрөсүздөр, ушул уйлар жаккан болсо чала бересиздер. Дарегин айттык, кошумча суроолор болсо эсине чалып байланышасыздар. Булар Галштинадан өзгөчөлүгү, Галштина ал өтө күчтүү порода. Анын баасы дагы башка, ага сөзүм жок. Бирок булар жанакы чоң ферма эмес, үйдө 2-3 кармаймын, тоопого, талаак айдайм дегендерге жаны бышык да булардынчы. Аларга караганда кичирээк, мындай көп нерсеге ооруй бербеген тыкан бар го, тыкан. Көрдүңүздөр, чаканыраак, бирок булар да сүт багытында Галштинага жетпесе дагы сүттөрү ошого жакын буйруса, Буйруса. Ого. Мына чыгып атат эми. О, мына да катуу экен. Ичинде билимсизден көп экен. Мына ичини карап коюңуздар. Кандай сонундар жүрөт, Мисалы үчүн мына 22-116 экен. Мына да жакшы кунажын экен. 22-105 дейт. Мына 22-151. Мына да бая жактырдым эле го. Дагы бар экен депчи. Баягы биринчи айтканым муну моюн кичине мурда кесилип эме болгон окшойт, 22-118. Ушул да аябай катуу кунажын экен. Мага ушулар жакты. Бааларын сиздерге айттым, дарегин айттым. Дареги почти Бишкек, ден соолуктары жакшы, Россиядан келген. Россиядан келип атканда, любой мал Россиядан чыгарылып атканда текшерилип туруп анан чыгат. Буюрса бооз, мындай бала таштай турган же ден соолугу начар мал дароо эле көрүнөт, Мына туйт окшойт, жакын күндөр, Мына туйт окшойт. Ошо кыймыл оорлоп калыптыр да. Мына буйруса эң кечкилери мыналар окшойт. Бирок бооздугу билинип калыптыр. Мына 5 айлык дегендер ушуларбы? Желини кыймылдатып калыптыр, байкелер мына. Атак бир 70% моундай болуп туруп, желиндерин кыймылдатып койгон, Буйруса сиздерге биз толук маалыматты бердик. Мына жакын боозторунан дагы бир көрсөтүп коеюн. 23-016. Мына буйруса.
Ногу табро нени билдирет? Бул деген ошол жактагы белгилүү бир фермадан чыкты деген да. Бул чейин бар. Любой жерде фермадан алган жакшы. Түйү бар. Кандай болсо дагы бир аз болсо да селекция жүрөт, туурабы? Мисалы үчүн бизге окшоп базардан жыйгандан көрө фермадан келген малдын түпкү теги бар буюрса. Парода бары пародалыгын кылат. Хуш. Анда эмесе вывод сиздерден ушундай уйлар жаккан болсо, жайкы туут. Эң кеч тууган ошо июльдарга барат дейт байкелер. Июльдаргачы. Июль августка барып калса дагы жакшы да, жайкы туут, күзгү туут жакшы байкелер, биздин билбейм, ушу Бишкек чөйрөсүндөгүлөр, ушул чүй боорунагылар ушулар жайкы тууту жактырышат да. Жайкы туут, күзгү туут аябай жактырышат. Айрыкча жайкы туут. Неге дегенде күздө музоо сүттөн бөлүнүп, сүт өтө көп бере турган заман мезгилинде, баягы күздө сүттүн майлуулугу көбөйөт дагы, сүттүн баасы да көбөйөт. Той арзан, тойларга чыгарса эле тоюп калат. Уйчу. Сүттүн баасы кымбат, той арзан болот да ошол мезгилде. Кана анда эмесе калган сиздерге калтырдык. Жаккан болсо келип алыңыздар. 30 баш бар. Бир баш аласызбы? Баарын аласызбы? Ээси менен сүйлөшө бересиз. Баасын дагы бир рет айтып коеюн. 150 миң сомдон 180 миң сомго чейин. Хош. Өтө катуу экен ушул. Ne oldu abi?